адам баласынын негизги ички дүйнөсү деп да бир сөз менен айтылып калат. Экинчиси адамдын өзү деп атпайбызбы? Демек адамдын өзү ошо адамдын нафсиси болгондон кийин аны тарбиялоого кажет болот. Тарбиялаш керек болот. Кандай эле мисалы үчүн биз жаныбарларды тарбиялайбыз. Мисалы үчүн жылкыларды дароо миниш үчүн аны саяпкерлер тарбиялайт. Жана арстандарды, жолборсторду цирктен көрүш үчүн аларды дагы машыктырууч тарбиялайт. Ошондой эле биздин жан дүйнөбүз, ички дүйнөбүз дагы кайсы бир деңгээлде айбанчалык сыпатка түшүп кетет, жаныбарчалык сыпатка түшүп кетет. Демек аны тарбиялаш дагы зарыл болот. Тарбиялап койсок эмне кереги бар? Тарбиялаштын зарылбы десе, Алла Таала Куранда көп жерде нафсини тарбиялагыла дейт. Кудай Таала негизи Куранда мындай да, касам ичет да көп жерде. Биз негизи адамдар эмнеге касам ичебиз? Баланчага касам ичкенде биз адамдар максат эмнеге касам ичиш максат? Мен жалган сүйлөп элем деп айтыш үчүн да. Биз ошентип касам ичебиз. Куранда Алла Таала эмнеге касам ичет? Мен жалган сүйлөп элемби деппи? Жок. Аллах Таала эч качан жалганчы эмес. Ким жалганчы десе, Кудайга ишенбептир дейт да. Анда эмнеге касам иче берет кайра-кайра? Кантип касам ичет? Күнгө касам ичем, айга касам ичем, силердин асманыңарга касам ичем, басып жүргөн жериңерге касам ичем, силердин жылдыздарыңарга касам ичем деп касам иче берет. Эмнеге десе, алымдар айтат, эмне менен касам ичкен атат? Кудай Таала ошол нерсенин кадыр баркын көтөрүп, ошол эң зарыл деш үчүн касам ичет дейт Алла Таала. Мисалы үчүн бир сүрөдө Алла Таала айтат да, мен асман менен, күн менен, жер менен, ай менен касам ичем деп бир канча касамдарды айтып келип туруп, эмне дейт да, жообучу? Нафсиңерди тазалагыла дейт. Мен ошон үчүн касам ичип атам силерге дейт да. Код афлаха ман заккаха, кимде ким өзүнүн нафсисин тазалаган болсо дейт, ал ийгиликке жетти дейт да. Вакат хаба ман дасса, ким нафсисин тазалабаган болсо, тарбиялабаган болсо, ал бул дүйнө акыретте бактысыз болуп кетти дейт. Демек ошончо касамдын баарын Кудай эмнеге айтты десе, сен нафсиң өтө зарыл тарбияла дейт да. Ошон үчүн биз өткөн сабакта айтпадыкпы? Нафсини жалпы жонунан кыскартып келгенде 3 этапка бөлөбүз депчи. Биринчиси ошол күнөөгө түртүп өзүнүн күнөөдөн рахат алган нафсты. Биз көрүп атабыз, мисалы үчүн күнөөгө десе эле мындай карасак, бирөө мисалы үчүн чылым чегип, бирөө уурдап, бирөө киши өлтүрүп күнөө кылып атат да, ошонун рахат алгандар бар да. Мен рахат алып атам деп айтпайт, бирок эмне ошондон чыга албай, ошого байланып калгандар да. Андан бир аз башка жол менен карай турган болсок, бирөө коррупцияга малынып, акча алып күнөө алган. Ал да күнөө да. Ошондон рахат алып, ошондон курсагы тоюп эле рахат алгандар да. Бул адамдын өзү эмес, адамдын нафсиси, ички дүйнөсү бузулган, аны тарбияга муктаж экендигинин белгиси. Демек Кудай Таала айтып атат, ай адам баласы, эгер сен ошондой нафсизде болсоң, сөзсүз түрдө тарбияланып, ал нафсизден арыл дейт да. Эгер сен ушул бойдон жашооңду өткөзө турган болсоң, сен бул дүйнөдө бактысыз болосуң. Бул дүйнөдө бактысыз болуп, бул жашооң түгөнөт, сен өлөсүң. Сен барып отуруп, бул жашоодон да кетесиң. Барган жериңде да бактысыз болосуң дейт да. Эки эсе бактысыздык бар экен да. Ошон үчүн мен сага ушунча касамдарды алып келдим. Сенин күнүң менен, айың менен, жериң менен, сен жашап аткан аалам менен, атүгүл сенин жашооң менен касам ичтим дейт. Нафсини тарбиялаш зарыл деп айтып атам дейт. Ошон үчүн адам баласы акылына келиш керек. Ал күнөөгө түртүлүп аткан адам баласы ал өзүнүн сезим менен ороп алды да, күнөөгөчү. Анын акылын сезим ороп алды да. Ошол акыл иштетиш керек. Кандай иштетиш керек? Мен бул жашоого жөн келген жок. Мунун баары жөн болгон жок. Такыр болбосо кара дейт да. Адамдар кетип атышат. Адамдар өлүп атышат. Адамды бирөө бөйрөгүн алмаштырып атат. Бирөө рак болуп ооруп атат. Бирөө дабаланчы болуп атат. Эмнеге? Бул жашоо демек жыргай турган жашоо эмес экен да. Бирөө жыргап атса, бирөө ооруп атса, демек бул жакта баары бирдей эмес экен да. Демек бул жашоо кайсы бир деңгээлде бир максаты бар экен да деген ойго келдик да. Ошон үчүн Куранда Алла Таала балким ойлонуп көрөрсүңөр, балким акылыңарга келерсиңер деп акылыңарга келгиле деп айтып берет да. Демек сен ошол нафсиден токтолуш үчүн акылыңа кел дейт. Тормозду бас, токтот дейт. Эмне кылайын десе, үстүңкү нафсиге өт дейт. Үчкө дара чыга албайт экенбиз да. Жок, экиге чык дейт. Эки кайсыл эле? Күнөөдөн өзүн түртүп, жакшылыкка өзүн арнаган да. Сооптон деле рахат албайт алчы. Бир нерсе садака берип атат, намаз окуп атат, андан деле бир жыргап кеткен жери жок, кыжалатчылык да. Дагы деле күнөөгө тартып атат да. Жок дегенде ошого чыкпайсың өйдө дейт да. Экинчи деңгээлгечи. Аны үчүн тарбиялаш керек экен өзүн. Кандай эле өткөн сабакта айтып кеткендей, арстан жырткычтыктан тарбияланып, циркте үй мышык болуп калгандай эле. Кандай эле жанагы жылкылар айбан эмеден жана азоо жылкы барып минип калгандай эле. Ортодо канча периоддо машыкты. Сен дагы машык дейт, күнөөнү таштап, Кудай Таалага жакындап.